Саламатсыздарбы, эфирде Билим Ордо жаңылыктары, сиздер менен мен Нургуз Кененбаева. Бүгүнкү чыгарылышта Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясында мектеп ичиндеги олимпиада өттү. Билим Ордо мектеп комплексинде орус тил жана орус адабияты декадасы өткөрүлдү. Ысык Көл районунун мыкты волейбол командасы аныкталды. Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясында окуучулар арасында олимпиада өткөрүлдү. Ал 2 күнгө созулуп, мыктылар аныкталды. Кененирээк атайын интервьюда уга аласыздар. Саламатсыздарбы, атайын интервью рубрикасын көрүп жатасыздар. Сиздер менен мен Жылдыз Исламканова. Билим Ордо мектеп комплексинде 15 жана 16 ноябрда окуучулар арасында олимпиада өттү. Биздин студияга Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясынын директорунун орун басары Орозкожоева Бегайым Имамбековнаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул өтүлгөн олимпиада кандай деңгээлде өттү жана кайсы класстар катышты? Биздин мектеп ичинде өткөрүлгөн олимпиадада негизинен 5-11 класстын окуучуларынан тандалып алынган окуучулар катышты. Олимпиаданы мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир аз жогорураак деңгээлде өттү десек болот. Себеп дегенде мурда тапшырмаларды предметтик мугалимдер өзлөрү даярдаган болсо, мында метод бирикме жетекчилери даярдап, окуучуларга дагы предметтик мугалимдерге да тааныш эмес тапшырмалар келди дагы. Менин оюмча бул олимпиада чыныгы окуучулардын билим сапатын текшере турган олимпиада болду десек болот. Кайсы класстар мыкты көрсөткүчтөр менен айырмаланды? Менин оюмча бардык эле класстар өз деңгээлине жараша мыкты болду десек болот да. 5-9 класстардын өзүнүн деңгээли боюнча тапшырмалар берилди. 10-11 класстын окуучуларына болсо райондук деңгээлдеги тапшырмалар берилди да негизинен. Ар бир класстын окуучулары өзлөрүнүн деңгээлине жараша жогорку деңгээлде эле жооп беришти. Биринчи орундукка ээ болгон окуучулар райондук олимпиадага катыша алабы? Ооба, албетте, жыл сайын эле бизде мектеп ичинде мектеп ичинде өткөрүлөт биринчи олимпиада. Андан жеңүүчү болуп саналган окуучуларды биз райондук турга жолдомо берип, ал жакка катышуу укугуна ээ кылабыз. Бизде мектеп ичинде 211 окуучу катышса, анын 105-и биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга ээ болушту. Ал эми ошонун эң жогорку биринчи орундарга ээ болгону 9-10, 11 класстын окуучуларынан 17 окуучу райондук турга жолдомо алышты. Билим Ордо мектеп комплексинин окуучуларынын билим деңгээлин кандай баалайсыз? Билим Ордо мектеп комплексинин окуучулары негизинен жогорку деңгээлде эле татыктуу билимге ээ болуп келишет. Биз мектеп гимназия болгон үчүн башка мектептерге салыштырмалуу окуучуларыбыздын билим деңгээли жогорураак. Бегайым Имамбековна, бизге конокко келип аяк курганыңызга чоң рахмат. Сиздер менен мен Жылдыз Исламканова болдум. Саламатта калыңыздар. Алкул Осмонов мектеп гимназиясында Ысык Көл областынын мектеп президенттеринин чогулушу өткөрүлдү. Ага областтын 5 районунан делегаттар келген. Чогулушка Алина Чымырбаева да катышып келди. Бүгүнкү биздин чогулушубузга кош келдиңиздер. Алкул Осмонов атындагы мектепте президенттердин облустук чогулушу болуп өттү. Меня зовут Адилет, я являюсь президентом школы имени Николая Григорьевича Лященко, а также главой лидеров из Курского района. Все выступления делегатов прошли на высшем уровне. Все было очень хорошо, я думаю, всем участникам, зрителям, гостям все понравилось. Бул иш-чарага 8 делегация катышып, 5 райондон 5 команда келсе, 2 команда Каракол жана Балыкчы шаарларына тиешелүү болду. Ошондой эле облустук Манас балдар жана өспүрүмдөр уюмун да көрө алдык. Мы приехали со школы имени Садовика Абдрахманова, это Жутовский район, село Кызылсу. В общем, мне очень все понравилось. Понравился концерт, понравилось все вот организаторское, все как организовали. Вот я не жалею, что я сюда приехал, потратил сюда свое время, это стоило того, как по мне. Чогулуштун алкагында мыктыларына сыйлыктар тапшырылып, чыгармачыл номерлер тартууланды. Ар бир мектеп өзүн жогорку деңгээлде көрсөттү. Иш-чаранын соңунда өнүгүү келечеги боюнча жыйын өттү. Алина Чымырбаева, Марал Бозумова, Билим Ордо жаңылыктары. Билим Ордо мектеп комплексинде орус тил жана орус адабият декадасы уюштурулду. Анын жүрүшүндө кызыктуу иш-чаралар өткөрүлгөн.
Кененирээк Жылдыз Истамканова айтып берет. Зачем тогда нам читать, писать, учиться? Зачем историю, географию нам знать? Это давайте отдыхать и веселиться. Давайте поплакать. Нет, нет, уважаемый профессор. Что значит жить? Существовать без языка? Как нам общаться? Так неинтересно. Я не согласна. Билим Орда мектеп комплексинде 29 ноябрда орус тили жана орус адабияты декадасынын ачылышы болуп өттү. Бул иш-чарага мугалимдер жана окуучулар кылдаттык менен даярданышкан. Орус тили жана орус адабиятынын маанилүүлүгү тууралуу атайын номерлер көрсөтүлгөн. Такие декады необходимы, потому что у детей прививается интересом. Интересно, потому что они видят учителей с другой стороны. Для них проводятся совершенно другие мероприятия. Обычно урок предполагает, что учитель тему объясняет, ребенок выходит к доске, отвечает, и все. Мы не раскрываем таланты детей. А вот непосредственно такие декады мы раскрываем детей. Есть дети, которые боятся сцены, которые прекрасно пишут, прекрасно говорят, прекрасно рисуют, но мы их не видим. А декада дает возможность самораскрытию детей. Эти декады очень нужны, я считаю. Декаданын жүрүшүндө викторина жана жылбаян, ачык сабактар өтүп, добал кезиттер иленген. Иш-чаранын мектебинин орус тил мугалимдери уюштуруп, балдарга майрам тартуулашты. В этом году у нас будет проводиться защита проектов, тоже интересная. И такое очень интересное мероприятие мы проводим в этом году, тотальный диктант для детей. Конкурс сочинений, но сочинения тоже необычные. Дети пишут оду. Ода – это хвалебная песня. Это чуть другой формат будет. И сочинения раньше писались, допустим, в основном в интернете. Сейчас каждый ребенок заинтересован в том, чтобы показать свою работу. Будет проводиться конкурс «Самая лучшая тетрадь». Обычно проводят начальные классы, старших такого не было. Мы решили в этом году проэкспериментировать. Никогда у нас такого не было, попробуем. Сами наши команды. Да, у нас участвуют 3 команды. Команда 7-го В-класса, 7-го Г и 7-го Д-класса. Белгилей кетсек, мындай декадалар мектепте жыл сайын өткөрүлүп турат. Жылдыз Истамканова, Билим Орда жаңылыктары. Темага улай. Ошондой эле декаданын алкагында 19-кылымга арналган кече өткөрүлдү. Ага 10-класстардын окуучулары катышкан. Кеңири маалымат кийинки сюжетте. Алко Осмонов атындагы мектебинде орус тили жана орус адабият жумалыгы өткөрүлдү. Бул жыл сайын өткөрүлүүчү иш-чарада мугалимдер өзүнүн болгон эмгегин жана кесипкөйлүгүн жумшашат. Иш-чаранын алкагында ар кандай кызыктуу сынактар өткөрүлөт. Алардын бирине биз күбө болдук. 10-класстар арасында 19-кылымга карата арналган кече өткөрүлдү. Бул кылымдын салттары, жүрүм-туруму, көйнөктөрү, бийлери дал ушул кечеде чагылдырылган. Белгилей кетүүчү нерсе, бул кеченин ханы жана ханышасы тандалды. Өзүмдө билген жокмун, негизи ощущение бир башкача болуп да, анан билбейм, ошентип чакыргандай мындай толкунданып кеттим да, жаманчы ошол. Это было волнительно и неожиданно. Бүгүнкү өтүп кеткен балга биз бир жума даярдандык балдар менен. Ооба оор эле болду. Анткени бул биз 19-кылымды чагылдырып бергенге аракет кылганбыз. Анан азыр 21-кылымдын балдарына кичине оорураак болуп калат экен, бирок балдар аракет кылышты, даярдандык. Декадада мугалимдер уюштуруучулук жөндөмдөрүн көрсөтүшүп, майрамдык абалды түзүүгө аракет кылышты. Ал эми катышуучулар өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, чыгармачылыкка болгон билимин тартуулашты. Мен ойлойм бул балдардын эмгеги, ошонун костюмдарын баарын тандап келип бийгендери, ошол кездеги бийлерди үйрөнүп, ошол кездеги этикетти үйрөнүп келгени мага аябай жакты. Бул дегенде кыска убакыттын ичинде ошончо көп нерсени үйрөндү да, биздин айлыкка жараша да, декадабызга жараша орус тилчилердин. Себеби деген орус чыгармаларды деген көп окуйбуз. Ошол кездин жашоосу кандай болгон, эмне менен жашашкан, кандай кийинген, ошонун баарын бүгүн бир аз болсо дагы көрдүк. Учителя сегодня 10 классов Динара Апаковна и Периза Турымбековна показали очень прекрасное мероприятие. Мы окунулись в 19 век, побывали в светском обществе.
И мне кажется, на мой взгляд, этот бал очень удался на славу. Иш-чаранын активдүү катышуучуларына сыйлыктар тапшырылды. Алина Чымырбаева, Нуркыз Кененбаева, Билим Ордо жаңылыктары. Жүрөктөн жүрөккө Билим Ордо мектеп комплексинде кайрымдуулук жарманкеси өткөрүлдү. Аны замандаш назик аялдар кыймылы уюштурган. Жарманкеге мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй-бүлөлөр чакырылган. Аларга азык-түлүк баштыкчалары, жылуу кийимдер жана таттуу белектер даярдалды. Мындан тышкары, аялдар кыймылы ар бир үй-бүлөгө акчалай белек тапшырды. Белгилей кетсек, замандаш назик уюму мындай иш-чараларды жыл сайын 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнүнө карата өткөрүп келет. Эми каражат маселеси элдер ойлойт, бизде мэрия жардам берип атат. Эч кандай жардам жок. Бул жерде жалаң мурун жетекчи болуп иштеген айымдар, ушундай жоопкерчиликтүү кызматта иштеген айымдар бизге ушу өзүбүздүн кыймылыбыз бар, коомдук кыймылыбыз. Ошорекей шаар боюнча да чолпонто. Ошолордун мындай айтканда, ачык айтканда пенсияларынан чогулуп, бизнес чогултабыз. Чогултуп анан кийин ушундайларга жардам беребиз. Билим Ордо мектеп комплексинин кыздары кол өнөрчүлүк боюнча кароо сынакка катышып, 2-орунга ээ болушту. Сынак 8 декабрда Каракол шаарында болуп өттү. Биздин мектептин атынан 6-класстын окуучусу Жылдыз Истамканова, 10-класстын окуучусу Алина Сатыбалдиева жана 7-класстын окуучусу Сагдиана Имашева катышты. Кыздар мончоктон жасалган зер буюмдарын, жумшак оюнчуктарды жана кийизден жасалган аппликацияларды сынак көргөзмөгө тартуулашты. Дагы бир жеңиш. Билим Ордо мектеп комплексинин көркөм-өнөр студиясынын жетекчиси Дүйшөбек Исқақов Ысык-Көл облусунун сүрөтчүлөрүнүн сынагында 2-орунду ээледи. Ага 20 сүрөтчү катышты. Каракол шаарындагы бул мелдеш жыл сайын шаардын мэриясы жана жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан уюштурулуп келет. Сүрөтчүлөрдүн эмгектерин көрүүгө Түркиядан, алардын арасында Түркиянын Ак Сарай шаарынын мэри да келген. Ысык-Көл районундагы жаш өспүрүмдөрдүн волейбол боюнча жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында таймаш уюштурулуп, 2022 жылдын 1 декабрында таймаштын жарым финалы Алык Осмонов гимназиясында өткөрүлдү. Ага Алык Осмонов, Ишеналы Арабаев, Токтосун Атаев жана Хасан Жыйынбаев атындагы мектептеринин спортчулары катышты. Бул өткөрүлгөн иш-чарага мектебибиздин 8, 10, 11 класстын окуучулары катышып 1-орунга ээ болушту. Чолпон Ата шаарындагы спорт ордосуна кыргыз спортчусу коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев жаш муун менен жолукту. Иш-чарага мектеп окуучулары чакырылып, таанымал инсан менен маек жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Балдар өзүлөрүнө кызык болгон суроолорго жооп ала алышты. Белгилей кетсек, Каныбек Осмоналиев оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону. Бул маекте да Каныбек Осмоналиев өзүнүн ушул даражага жеткени жөнүндө кененирээк маалымат берди. Мындан тышкары окуучулар спортчунун бала чагы, оор турмушу менен таанышты. Ушуну менен жаңылыктар соңуна жетти. Сиздер менен мен Нуркыз Кененбаева болдум. Сак саламатта болуңуздар.